ушул айда ушул айылды каптаган себеби ушул дамбадагы суу ашып айыл чекесин каптап ылдыйкы айылдардагы үйлөрдү баарыны суу менен каптап кеткен. Ошол дамбаны быйыл оңдоп сонун кылып коюптур. Бул кечеги жааган жандан кийинки калдык суулар ушул жерге чогулуп айылдарга Кудайга шүгүр кечегинде суу түшкөн эмес. Бул айылда дагы бир айта кетчү нерсе, 3 ай бою көл деп коет биздин айылда. Башка жактарда кабардей, таркандай аталыштарда 3 ай бою сезон болот. Окуучулар мектептен каникулга чыккандан баштап жайкы каникулун ушул адырларда сонун кылып өткөрөт. Бул айылдарда көлдөрдү теришет, мектепке өздөрүнө кийим кылышат, кээ биркилер үй бүлөсүнү ушул менен баккандар деле бар. Бул жерде былтыркыга салыштырмалуу быйыл көлдөр кичине экен, бирок кичине болсо дагы бул мына көк болот. Ушуларды теребиз. Терүү бир аз кыйын, бирок биздин айылдагылар бул кыйынчылык деле тудурбайт. Бул тикенеги болот, мына колдорго кирип кетет. Бирок биздин колдор тикенектерди деле тоготпой калган. Уну терсең кайра чыга берет. Канча көп терсең ошончо чыгат. Мисалы үчүн азыр мен терип кеттимби, бул 2 күндөн кийин дагы кайра ушинтип мөмө берет. Мына кичине түптөн эле биздин тилде бул шингил деп коет. Мына шингил алыптыр. Бул кичине эле түп. Мына кичине түптө ушунча көл чыкты. Бул былтырлары илгерки жылдары 50 сом, 60 сом болот эле. Быйылкы жылы 96 сомго чейин чыгыптыр. Эң көбү 96. Азыркы убакта сенасы 96 сом экен. Илгери 60 сом болсо сүйүнөт элек. А быйыл сонун болуп калыптыр. Мына. Бул адырларда өзүбүздө түгөсө башка айылдарга, мисалы үчүн Базар Коргон, Барпы айылдарда кайсыл жерде ушул көл чыкса ошол жактарга барып, биздин айылдагылар барып терип келишет. Эртемен саат эрте 3тө жолго чыгышат дагы айылдарга таң атпай 5терде барып калып, бир 10-11ге чейин терет дагы. Кайра чыгып келе, кайра айылга келишет. 10-11ге чейин деле 10 килограмм, 15 килограмм ошентип терип коюшат. Мына дагы бир көлчү келатат. Бул жерде эсин тааныган балдардан баштап чоң адамдарга чейин терет. Бир жагынан жакшы, бу адырларга чыкса ден соолугуна пайда, күндө загар алат. Кыскасы пайдалуу жактары өтө көп. Түрк эли алат, Түркияга сатабыз. Бирок өзүбүздө жанагындай дары дармек жасалбаганы өтө өкүнүчтүү. Буну алат дагы түрк элдери дары дармек жасайт. Мына балдар деле азыр көл терип жүрөт. Мына чоң жигит көл тергени келиптир. Чоң жигит, саламатсызбы? Бизге маек берип койсоңуз, сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Манарбеков Манас болот. Сиз бул айылдын тургунусуз, а? Ага. Сиз жакы каникулга чыктыңыз. Сиздин жакы каникулуңуз кандай өтөт? Жакы каникулум ошо. Үйгө кичине неме кылбаш үчүн кочкорлорду алып калабыз. Кочкор бакканча көл терем. Көл терип акча табам. Мороженое жегенин, арак берек кылганым. Өзүңүздү өзүңүз камсыздайсыз? Камсыздайм. Сиз бир күнүнө канча тересиз? Бир күнүнө 6 килограмм, 7 килограммдай терем. Азыр көлдүн баасы канча сом болуп атат? Азыр көлдүн баасы 96 болуп атат. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл көлдүн сезону кандай болуп жатат сиз үчүн? Быйыл көлдүн сезону нормальный, баасы деле нормальный, мөмөсү деле нормальный. Көп болуп атат бардыгы. Кудайга шүгүр, бир жамандыктын артынан жакшылык келет демекчи. Былтыры Карадария эли, Карадария жерини өзүңөр билгендей сел басты. Анын артынан Кудайга шүгүр чөптөр чыкты. Камактар көбөйдү. Элдерге кичине мал койлоруна чөп жагынан дагы пайда болду, жардам болду. Анан быйыл көлдөр деле түптөрү дагы көп чыгып, мөмөлөрү деле көп чыгып, элдерге кичине жардам болду. Анда эмесе ушул көлдү тергениңизди көрсөтүп коесуз ба? Көлдүн тергени, бул көбүнчө көп адамдар билбейт да бул эмне экенин. Бул көл болот. Буну биз теребиз дагы, башка адамга сатабыз. Ал адам дагы башка өткөрөт дагы, ал адам
түрктөргө сатат. Түрктөргө сатып алып түрктөр эмне кылат? Буну биз кадимкидей эле соленый бадыраңды туздагандай эле, алар деле ошол соленый бадыраңды туздагандай эле туздап жешет. Атайына идиштери өзүңүздөр жасайсыздарбы же? Бул үйдөгү апабыздын эски жолуктарыны, тагынбай калган, жакпай калган жолуктарын алабыз дагы. Ушинтип этек кылып теребиз. Мен кошумча челегим бар болчу, өлчөп салганы. Анан бүгүн кечиккен маалында алып чыкпайм ал челекти. Сиз азыр ошондо бир күндө 2 жолу бул адырларга чыгып көл терип кетесиз. Бир күндө 2 жолу кетем. Сиздин графигиңиз кандай болот? Канча саат көл тересиз? Графигим где-то бир 2 сааттай болот. 2 сааттын ичинде 6 килограмм, 7 килограммдай терем. Мен азыр күн ичине чыдабай калыптырмын. Башым ооруу эле. Анан 5тен 8ге чейин же 6-нан 8ге чейин графиктер ошондой болуп атат азыр. Анда эмесе көлдү тергениңизди көрөлүчү. Вот, мончу эле тере берет. Бул адамдар башка тербегендер кыйналат. Бул мөмөлөрүн жулуш үчүн. Бул жерде тикенектер бар экен. Сиздин колуңузга тикенек сайылбайбы? Бул жерде тикенектер сайылбайт, жок. Акырындап тересиздер колдун учу менен. Ошондо кол сайылбайт. Колдор ушинтип карайып калат. Бирок муну жусаң кетет.